Саламатсыздарбы? Мен атым Бахтияр Бердбеков, журналисттер коомдук бирикмесинин мүчөсүмүн. Бүгүнкү тема TikTok жаңы медиа деп аталат. Аны биздин интернет-маркетолог Максат Исмаилов айтып бермекчи. Анда эмесе Максат, сөз сизде, баштай берсеңиз болот. Саламатсызбы? Мүмкүн. Бул жерде мындай аз киши экен, анан силерге ыңгайлуу болсо камераны күйзүп койсоңуз жакшы болмок. Мындай бири-бирибизди көрүп сүйлөшсөк жакшы болмок. Ошо Нуркамал, Гүлзар, мындай камераңыз күйзүп алсаңыз, күйзсөңүз жакшы болмок да. Анда эмесе баштай берелик. Анан мен көп суроолорду берем, анан суроолорго силер сразу эле же чатка жазып, же мындай эле микрофонду күйгүзүп туруп жооп берсеңиз болот. Анткени бул жерде TikTok мындай чоң эле тема. Анан кийин мага да кызык, силер мындай кандай уровеньде TikTok'ту билесиңер, ошого ылайыктуу мен дагы TikTok жөнүндө дагы айтып берем да. Бул жерде азыр киргендер TikTok'ту силер өзүңөр колдоносуңарбы? Мындай колдонсоңор кандай колдоносуңар? Жөн эле видеону көрөсүңөр же өзүңөр да видео тартасыңарбы? Мисалы мен колдоном да, бирок дайыма кирбейм, анда-санда кирип кызыктуу видеолорду көрүп чыгып турам. Бирок аябай мындай күндө такай деле көп кирбейм. Мен Нуркамал көрүүчүмүн дейт Гүлзат Казиева жазып жатат. Сиздер жазып койсоңуздар да болот бул жака. Мен да колдончумун башында, то есть видеолор көрчүм. Бирок азыр удалить этип койгом приложениени. Анткени киргенден кийин аябай көп убактым ошол жака кетип калчу да. 1-2 саат отура берчүмүн, могул видеону көрүптөйүн, азын көрүптөйүн деп эле көп убактым ошол жака кетип калчу. Ошон үчүн өчүрүп койгом. Макул, хорошо. TikTok азыр дагы бирөө жооп бергиси келеби? Барбы? TikTok ушу дүйнөнү ээлеп алат. Азыр деле ээлеп алды десек болот. Эмнеге? Анткени былтыр 2020-жылы TikTok дүйнөдө эң жүктөлгөн мобилдүү тиркеме болгон. Facebook, Instagram, WhatsApp'ты да ашып кеткен. Эмне үчүн болду? Биринчи мындай себеби, былтыр пандемия болгондо, менин оюмча силер дагы балким былтыр колдонуп баштагансыңар. Мен өзүм былтыр да колдонуп баштагам. Ага чейин да эстесек, мындай 1 жыл мурун TikTok мындай мектеп окуучуларынын тиркемесидечи, каякта жалаң эле бийлеп эле, жиндөө болуп видео тарта берет деген мындай ой болчу да TikTok жөнүндө. Анан кийин бирок байкасаңар, былтыр 2020-жылы ошол пандемия болуп, анан кийин мындай көп чоңдор да кирип баштады да, мындай жөнүндө бийлер эмес, танцы мындай андай эмес, мындай дагы бир пайдалуу да контент болуп баштады TikTok'то. Ошонун дагы бир чоң себеби бул пандемия болгондо TikTok мындай аябай популярдуу болду да. Анан кийин популярдуулугу дагы эмне үчүн популярдуу? TikTok'ко кирсек, ал жерде биринчи мындай, мен азыр компьютерден көрсөм, телефондо да сразу көрсөң болот. Сразу лента болот. Бул чексиз лента. То есть кирсе эле мындай лента болуп чыга берет, жаңы көп видеолор чыга берет. Анан кийин бул жерде мындай кызык видеолор да чыгат да. Бул өзүнүн алгоритми бар. TikTok'то, мисалы, силер өзүңөр жаккан видеолор, мындай эгер бир жума колдонсоңор, мисалы жаккандарга лайк басып, жакпагандарга мындай кызыктуу эмес деп басып кире берсеңер, бул жерде силерде мындай бир жумадан кийин бул лента өзүңөргө ылайыктуу болуп калат да, анан аябай кызык болуп калат. Анткени бул TikTok'то аябай мындай акылдуу алгоритми иштейт. Алгоритми мындай силерге мындай атайын жаккан видеолорду эметет да, көрсөтүп турат, мындай силер үчүн деген бөлүктө. Анан TikTok'то
ушул биринчи мындай тоже мындай чоң себеп мындай чексиз лента, анан кызык лента да. Анан экинчи TikTok'то өзүндө мындай күчтүү видео редактор орнотулган. Силер мисалы видеону тартканда, TikTok'то тартканда видеону силер сразу эле ушул жактан монтаж кылып салсаңар болот. Мындай редакторлор, анан видео монтажерлор уже кереги жок болот да, өзүңөр эле кылсаңар болот. Андан кийин аябай оңой да. Өзүңөр эки пальчик менен эле мындай десе болот да, өзүңөрдүн видеоңорду монтаж кылса болот. Аябай оңой, анан кийин аябай мындай күчтүү редактор өзү. Мисалы мобилдик телефондо обычно InShot деген тиркемени колдонот, же башка тиркемелерди. TikTok'тун өзүнүн тиркемеси редактору аябай күчтүү болот. Андан кийин эмне үчүн дагы мындай популярдуу? Силерде TikTok'то даже 0 подписчик болсо, силердин видеоңорду башкалар да көрүп алат да. Анткени могу TikTok'тун өзүнүн системасы, сунуш системасы, рекомендация системасы аябай жакшы иштейт. Силер мындай чын эле кызыктуу видео тартсаңыз, аларды мисалы мындай көп кишиге сразу көрсөтүш мүмкүн да. 1000, 100 000 кишиге да көрсөтүп коюш мүмкүн да. И именно эмеси сунуш системасы мындай жакшы иштейт, бат жайылып салыш мүмкүн да. Ошон үчүн TikTok'то мындай көп мындай жылдыздар болот. Аларды ага чейин эч ким билбеген жылдыздар дагы андай көп болот да TikTok'то. Андан кийин TikTok'то дагы эмне жакшы? Мисалы силер СМИ болсоңор же бир компания болсоңор дагы силерде мындай акча каражаты жок эле мындай дүйнөгө таанылып калышы мүмкүн да, жакшы контент тартсаңыз. Анткени мисалы Instagram'да же Facebook, YouTube'да баштайм десеңиз, аякта силерге көп каражат керек болот. А TikTok'то мындай ушул алгоритм системасы үчүн силер мындай бат аябай бат мындай жайылып кетиши мүмкүн, каражат эле жок. Андан кийин мындай кыскача да, мындай TikTok деген эмне? Бул мындай вертикалдуу видео платформа деп коет да. Мындай эстесеңиз, 2-3 жыл мурун мындай Instagram'да Stories пайдалуу болгон. Ал биринчи ага чейин башка тиркемеде болчу. Анан кийин Instagram'да пайда болгондон кийин бардыгы Stories'ке тартып баштады. Анан 2-3 жылда Stories аябай популярдуу болуп кетти. Өзүңөр деле байкасаңар болот, азыр мындай постторду көп кылбай, Stories'ке көп чыгарат. Мындай вертикалдуу тартканда биз дагы телефондо вертикалдуу форма болгондон кийин мындай вертикалдуу видеого дагы мындай форматка вообще целом дүйнө өтүп кетет да. Азыр даже кинолорду даже ушундай микрофону. Бирөөлөрдө то есть азыр даже кинолорду ушундай вертикалдуу форматта тартайын дейт. Андан кийин ошол үчүн TikTok'та мындай өз убагында мындай аябай популярдуу болуп кетти. Анткени Stories популярдуу болгондон кийин TikTok'та мындай пайдалуу болуп калды да. Анан бул видео TikTok'то 15-тен 60 секундка чейин болот. 15 секундка чейин видео обычно мындай Vine видеолор, мындай көңүл ачуу видеолор болот. Ушундай күлкүнчтүү видеолорду 15 секундка чейин тартат. Анан 60 секундка чейин дагы дарган тартса болот. Анан көбүнчө мындай өзек жанр, мындай түшүндүрмөлөр болот, мындай эксперттик суроолорчу мындай ар кандай. Азыр мисалы TikTok'то аябай популярдуу болуп кетти мындай англис тилди үйрөткөн аккаунттар, англис тилди үйрөткөн кишилер, анан кийин ушуларда эксперт болушу мүмкүн. Же бирдемке үйрөткөн да, мисалы сүрөткө кантип тартканды же видео кылганды үйрөткөн адамдар аябай көп болду TikTok'то. Анан кийин аларды силерде мисалы пайдалуу контент тартайын десеңер, түшүндүрмө контентти, силерге 60 секундка чейин дагы убакыт бар да. Вот анан Instagram менен TikTok'ту салыштырып көрсөк, кайсы жакшы деп койсо болот. Instagram'да мисалы мындай популярдуу болуш үчүн мындай сүрөт мындай лухари деп коет го, мындай богатый, акча болуш керек же мындай традиционный мындай сулуулук болуш керек да. Мындай элдер көнүп калган сулуулук же өз жашоодо популярдуулук болуш керек. Мисалы сүрөттү деле көрсөк, кандай бул сүрөттү көрсөк, мындай сүрөт мындай биз билебиз көп лайк алат, анткени мындай красивый, башка өлкөдө да, мисалы Прагада тартылган, мындай крышада тартылган мындай сүрөт да. Анан Instagram'да ушул себептер үчүн көбүнчө адамдар популярдуу болот да.
мындай жакшы техникага же жакшы мындай приложенияга тартып мындай контентти чыгарат да обычно. Анан тиктокту алсак, бул жерде мисалы бул кызды көрсөк, кызды мындай плато кийинген кыз, мындай биз билебиз да, Инстаграмда мындай көп популярдуу болбойт. Анан жөн эле өзүнүн комнатасында отурат, мындай селфиге өзүн тартып да. Анан бул жерде тиктокто мындай көп себептер, бул ыкыластуу, искренний контент болуш керек, мындай адамды айтып берип аткан. Анан тиктокто баарына мүмкүнчүлүк ачат да. Анан кийин сиз үчүн мындай маанилүү темалар жөнүндө дагы тиктокто айтсаңыз болот да. Мисалы бул кыздын дагы көрсөк, мындай 1,5 миллион лайк алыптыр, мындай 36 000 комментарий, 1,5 миллион лайк болсо, анда бир 20-30 миллион просмотр бар да, бул мисалы видеодо да. Анан азыр мындай ойлонуп көрөлү, Инстаграмда ушунча алыш үчүн мындай кандай адам болуш керек да, мисалы кандай контентти киргизиш керек ушундай алыш үчүн. Ошол үчүн мындай тикток бул баарына мүмкүнчүлүк берет да. Мисалы силерден мындай сулуу сүрөттөрдөн эмес, мындай жакшы мындай кызыктуу темалар жөнүндө мындай контент кылсаңыз, анда сиз дагы популярдуу боло аласыз тиктокто. Анан мисалы бул жерде бул статистика, российский статистика, кыргыздыки статистика жок, мындай орточо подписчиктер кайсы соц тармакта мындай бат өсүү боюнча мындай статистика кылган, салыштырма кылган Инстаграм менен тиктокто. Мындай көк цвет бул тикток, сары бул Инстаграм. Мындай өзүңүз көрсөңүз болот. Мисалы кайсы булда тематика блогерлерде бул жерде эме кылганда bir айда блогерлерге канча пайызга өскөн, то есть подписчик өскөн же Инстаграмдан канча пайызга өскөн. Блогерлердики мындай эң көп өсүптүр, бул 33%га өскөн экен. Инстаграмда болсо 3% эле да. Анан кийин мындай ар кандай да тематикалар бар. Эң аз көрсөк болот, бул инфобизнес, образование, политика. Ал тиктокко мындай эми келип баштатат да. Өзүңөр деле байкасаңар болот, азыр бизден кыргыздардын да Дастан Бекишев тоже тиктокто видео кылып баштады. Бабур Тылбаев дагы баштады. Россияда дагы азыр Навальный, анан политиктер мындай эми кирип баштады. Анан образование, инфобизнес боюнча булар азыр мындай бул жерде аз өсөт, анткени мындай көңүлдүү ачуу контент дагы кызыгыраак, бирок бул ниша мындай бош деп койсо болот да, анткени аякта дагы контент аз да азырчы. Вот анан статистикадан көрсөңүз болот, мындай Инстаграмдан деле өзүңүз деле билесиздер, мисалы подписчик аз болсо, силерди башкалар мындай көрбөйт да. Интересныйга силер дагы мындай кыйын да, интересныйга силердин постуңарга чыгарыш үчүнчү чыгарганы. Анан Инстаграм менен тиктоктун мындай эң популярдуу аккаунттар подписчиктер боюнча Инстаграмда биякта 1-18 көрсөңүз болот. Бул биринчи өзү Инстаграм, анан Криштиано Роналду, Ариана Гранде, Кайли Дженнер деп, Лионель Месси. То есть Инстаграмда эң популярдуу аккаунттар бул чыныгы жашоодогу эле белгилүү адамдар да, мындай ар кандай ырчылар, спортсмендер, актерлор, мындай чыныгы жашоодо алар и так эле популярдуу болгондор, уже Инстаграмда алар да популярдуу да. TikTok менен салыштырсаңыз, бул жерде силер, наверное, вот Уилл Смитти эле тааныйсыңар да, калгандарды тааныбайсыңар. И вот мындай сразу ушул слайдтан эле көрсө болот да разницаны TikTok менен Инстаграмдычы. Булар мындай буга чейин мындай популярдуу эмес болчу, анан өзүлөрү видео тартып, кызыктуу видео тартып, ушунчалык мындай популярдуу болуп кеткен да. Анан бул жерде ошол Уилл Смит эле бар. Калгандарды мындай өзүңөр силер деле мындай тааныбайсыңар болот. Ушул TikTokто мындай жазуучулардын саны аз көрүлөр деп дегенди билдирбейт да. Силерде аз болсо дагы силер көп адамга силердин мындай видеоңор дагы көрүнөт да, анткени алгоритмдер TikTokто ушундай иштейт. Силер жакшы тартсаңар, анда эң жакшы тартсаңар, алгоритмде туура кылсаңар, анда силер башка көп адамдарга дагы көрүнө аласыңар да. Аудитория
Анан суроо болсо дагы жазсаңар болот чатка, сразу если мындай суроолор болуп калса. Анан аудитория боюнча да. Бул жакта да бизде статистикада Россиянын статистикасы бар. Мисалы Россияда бул январь 2020 ушунда мындай 60% айымдар, 40% эркектер. Бул жер бизге кызыктуу. Ушунда 13-17, 43% болсо, 18-24, анан 25-34, ушундай 50% болчу да чогулчу. Былтыр мындай андан дагы популярдуу болду TikTok чоң аудиторияда. Андан кийин азыр дагы уже TikTok мындай жалаң школьниктерге деген болбой калды да. То есть бул жакта уже чоңдор дагы отурат. Андан кийин как раз таки массалык маалымат каражаттарга, СМИ, журналисттерге дагы мындай аудиторияга мындай контент кылса болот да уже чоңдорго. Анан TikTok ММКларга эмне үчүн керек, журналисттерге, СМИге? Биринчи мындай чоң себеп бул жаңы жаш аудиторияны тартуу мүмкүнчүлүгү да. То есть азыр уже Инстаграмда, Фейсбукта же Ютубта көп жакта мындай бош эме жок да, аудиторияга бош ниша жок да. Анан кийин TikTokто как раз таки жаш аудитория, анан кийин СМИ мындай серьезный темага кылган сферага еще эмеле адам мындай көп боло элек да маалыматчы. Суроо бар экен. Максат, кечиресиз. Как вы думаете, кто самый популярный блогер в Кыргызстане? Райымкулова Алтынай суроо берип жатат. Сразу анда жооп берсе болот буга. Популярный так, эмесин унутуп койдум мен. Бизде эмеден кыз, Караколдон кыз. Именно TikToктон, Ооба, TikTokто Караколдон кыз. Азыр мен эмесин унутуп койдум да. Азыр Надя беле. Так. Көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүп атат. Вот TikToктон ушул кыз 3 миллион подписчик бар. 3 миллион подписчик, 49 000 лайк бар. Өзү Караколдо жашайт, анан кажется мектеп окучу. Бул мындай өзүнчө өзгөчө контент кылат. Мисалы, эме ар кандай, кандай десе, бирдемкени жеп, мисалы да, там бирдемке кылып, мындай бирөөгө странный да көрүшү мүмкүн ушундай контент, ушундай жасайт. Бирок ушундай контентке дагы өзүнүн аудиториясы бар да. То есть кандай кылбасаңар да, и бул аудиторияга дагы көрсө, бул кызда дагы көп подписчик бар. Булар подписчиктерин мен комментарийден байкам, Кыргызстандан дагы эмес, дүйнөдөн да бул кыздын подписчиктери, поэтому ушул кыз эң көп подписчик. Анан кийин бизде Crash House дегенди билесиңер го дейм, Crash House деген бул 1-1 студиянын проекти. Жайда TikTok House кылып туруп, кажется 4-5 киши болуп туруп, алар тартат да. Буларда да уже 1 миллион 800 000 подписчик болуптур да Crash House'да. Вот. Бул анан кийин эми кайра презентацияга кирсек, ошол СМИ үчүн TikTok СМИ, анан журналисттер үчүн эмне керек да? Ошол жаш аудитория тартуу мүмкүнчүлүгү, анан акысыз охват, анан трафик, то есть бюджеттерди реклама коротпой силер, мындай акысыз салсаңыз болот. Анан кийин азырынча ушул СМИге бул конкурент аз соц тармакта, анткени көп соц тармак, көп СМИлер кире элек да еще. Анан ошо кандай ойлойсуңар? СМИден TikTokто биздин кыргыз СМИден TikTokто ким бар? Мен билишимче Спутник. Анан башкасын билбейт экенмин. Чатка жазса, ким кандай ойлойсуңар? Эгер сиздер билсеңиздер, чатка жазып койсоңуздар болот, урматтуу көрүүчүлөр.
чынында бул ниша бош болгондуктан, эгер жаңы ачылган СМИ болобу же азыркы тапта иштеп аткандар болсо, аябай жана оңой болгудай, өзүнө аудиторияны топтоп алганга. Ооба. Мен ошол издегем, мен таптым. Кактус медианы таптым да. TikTok'тан. Спутник сейчас 24 000 подписчик, 286 000 лайк бар экен. Анан булар дагы мындай кызыктуу эле чыгарат экен, анан көп чыгарат экен, көп видеону чыгарат экен. Медианы ошолорду көрсөңүз болот. Видео мисалы Спутникте 18 экен, 18 000 жерде көрсөк. Аны бираздан кийин айтып берем бул жөнүндө. Ошо конкуренттик аз соц тармак. Анан кийин дагы эмне үчүн да СМИге керек? Анткени соц тармактар бул уже жаңылыктардын булагы болуп калды да. Уже азыр бардыгы Инстаграмда отуруп эле сразу новостьлерди ушул жерден көрөт. Максат, кечиресиз, дагы бир суроо бар экен. Ар жаңы ачылган тиркеме убактылуу деп ойлойм. Ал эми сиздин оюңуз боюнча TikTok канча убакыт жашайт деп суроо бериптир. Кыз Жибек Жээнбек кызы. Вот мисалы кайсы тиркеме убактылуу болгон? Микрофон менен деле жооп берсеңиз болот. Билиңиздер жок. Мен суроону толуктап коеюн дегем. Бул жакта ар бир 10 жылда, 5 жылда жаңы тиркемелер пайда болуп турат. Алардын какой-то пайызда мындай популярдуулугу көтөрүлүп, кайра деңгээли түшөт да. Мен берейин деген суроом, TikTok канча убакыт өзүнүн популярдуулугун көтөрүп, кайра түшүп калышы мүмкүн? Коомчулуктун арасында же болбосо ошол эле СМИнин арасында. Азыр карагыла, TikTok эмне үчүн дагы популярдуу болду да? Анткени эл мындай текстти окуп тажады, анан кийин сүрөттөрдү көрүп да уже тажады да, мындай статичный изображение. Бул Инстаграмда биле сүрөттөрдү деле көрүп же тажады. Анан бардыгы азыр видео форматка өтүп бартат, мындай YouTube'тун дагы популярдуулугу өсүп бартат акыркы жылдары. Анан TikTok'тун популярдуулугу эми как минимум бир 5-10 жыл, мен оюмча точно популярдуу болот, мындан да популярдуу болот. Анткени азыр уже эң популярдуу приложение эми болду этап, эң жогору этапы. Эми 5-10 жыл минимум болот да, в любом случае азыр бардыгы видео форматка өтүп бартат да. Видео форматтан кийин может мындай VR деген бар го, очки, ошого өтүп кетебиз да. Бирок баары бир эле мындай видео мындай по-любому популярдуу болот. Дагы суроо бар экен. Нуркамал, да? Максат, у меня вопрос. Как вы думаете, каким образом новостные сюжеты можно адаптировать под TikTok и как происходит монетизация? Нуркамал вот сейчас ниже будет об этом слайды. Вот, если там не найдете ответы, то можете еще задать, я дополню. Андай улантып берели, анан суроолорду аяк жагында бергенге мүмкүнчүлүк түзө эле. Кандай дейсиз? Да. Анан TikTok'то кайсы СМИлер бар да, мындай чоң СМИлерден, анан дүйнөлүк СМИлерден. Мисалы вот Washington Post деген биринчиден клип баштаган. Буларда мындай 900 000 подписчик, 400 миллион лайк. Бул дагы суроо, Нуркамал берген суроо боюнча да. Мисалы булар бул СМИ, чоң СМИ, анан бул бала бул журналисти да. Анан кийин ошол новостьлерди же сюжеттерди мындай ар кандай бир кандай вид менен бериш керек да. TikTok'чу бул жерде 60 секунд эле бар. Мисалы вот СМИде, вот бул видеодо мурда звук угулуп атабы силерге? Угулуп атат мага. Сиздергечи? Бул, мисалы мурда Техаста, анан да бир штаттарда кар жаады да, Америкада. Андай көп убакыт боло элек болчу андай. Анан кийин мындай как новость, анан сразу
видео болуп койду да, азыр канча градус болгон депчи, прогноз погодадай берип койду да, ар бир райондордо канча болгон депчи. То есть новость, вот новостьда кар жаады дегенди как-то бериш керек, анан бул мындай ушундай тикток кылып запись кылып берип койду да. Вот же азыр дагы бир кызыктууну көргөн болчумун. Так. Или вот мына коронавирус жөнүндө да там. Типа комадан кийин ойгонду анан. Ну, бул жерде эме деген новость да, мындай майда ак үй, АКШда ак үй эме деп заявление берди да, что майда там чоңдорго мындай полностью вакцина менен камсыздайт депчи, коронавирустун вакцина менен камсыздайт деген мындай жаңылык чыкты. Анан бул мындай ушундай тикток кылып берди да, мындай вот ушундай ар кандай болушу мүмкүн. Анан бул мындай ушундай күлкүнүчтүү кылып туруп, ар кандай жазып туруп берет жаңылыктарды ушу Washington Post. Өзүңөр да кирип көрсөңөр болот мындай көбүрөөк. Дагы вот интересный Москва 24 деген СМИ. Булар эмне кылат? 100 000 подписчик уже бар экен. Булар жаңылыктарды бербейт. Булар именно өзүнүн студиясында эмне болуп жаткан закулисье деп коет го мындай. Ошол закулисьеде эмне болуп жатканды тартат да, же ар кандай пранктарды кылып, өзүн бири-бирин пранк кылып, сотрудниктер пранк кылып туруп, видео контент тартат да. Мисалы эмне бар экен? Так. Стас считает тебя толстой. Эми мындай аябай деле күлкүнүчтүү эмес пранктар, бирок бирөөлөргө мындай жагат да. Анан кийин азыр Агент 007 остался без оружия в Лондоне. Злоумышленники похитили привлекательный пистолет преступления. мисалы По версии следствия. Скрылись с места преступления. Сигнализация не сработала. мисалы эми пандемия болгондо үйдөн иштеген, анан кийин ушу үйдөн иш кандай өтөт боюнча мындай вайн тарткан да. Ну, мисалы, если биздин эметсек, азыр Азаттык мисалы бар, Азаттык бар, анан биз билбейбиз, алар өзүнүн биз аларды көрөбүз, новостиден эле там кандай айтып баштаган, ичинде кандай иштер болгонун биз билбейбиз. Анан ушундай тартса, кызык болмок да. Анан ошол үчүн да бул ошо Москва 24 кызыктуу болду да, көрүүчүлөргөчү. Мисалы мага да кызыктуу да, мисалы КТРКда кандай иштейт да, закулисье да, мындай ушундай тарткан видеолор мага кызык, мисалы Азаттык же башка жерде. Анан кийин булар ушундай формат кылып тартат да. Анан кийин бул ушундай формат кылып туруп, мындай подписчиктерин өзүнө лояльный кылат да, жагымдуу кылат. Ошо анда bundan башка дагы Чеддер деген бар, тоже новостной СМИ. Вот мурда Илон Маск запуск кылган ракетаны жөн эле ушундай видео кылып тартат. Бул жерде мындай өзүнүн эмеси чыгып калат, названиясы чыгып калат да. Жөн эле ушундай видеолор тартса болот. Бул жерде мындай вакцина алды деген новость. Так.
Вот эме бар. Ушул кызыктуу форматтагы лентач деген бар, российский СМИ. Булар именно башка соц тармактарда дагы бар, ВКонтакте, Инстаграм, булар именно күлкүлүү кылып чыгарат новостилерди. Мисалы, так, лентач черекче жүрүп. Привет! Ты живее всех живых. Правительство вообще планирует потратить скромную сумму 211 миллиардов рублей на повышение рейтингов Russia Today, РИА Новости и Агентства России сегодня. Так. Вот, түшүнүктүү болду. Бул жерде бул дальше кетет. Объем финансирования составил чуть более 177 миллиардов. Более того, в эфир возвращается легендарная программа Михалкова «Бесогон ТВ». По словам Михалкова, это вызвано многочисленными просьбами зрителей. Напомню, что программа была снята с эфира из-за скандального выпуска, где Михалков обвинял основателя Microsoft Билла Гейтса в том, что он хочет чипировать всех людей на планете. Вот только так. Это интересно, кызыктуу. То есть новость эмне боюнча жаңылык, то есть Россия 200 миллиард рубльды Russia Today дагы эки СМИге ушу 200 миллиард бөлдү деген жаңылык чыкты. Анан кийин буга чейин 3 жылда 177 миллиард берилиптир да. Анан кийин дагы Бесогон ТВ деген Михалковдун программасы кайра эфирге чыгат экен. Ушул новостини ушундай подача кылды да, то есть как чатта, то есть видео сообщение жиберилген. Мен оюмча бул мындай кызыктуу берилген форматта СМИде. И бат, то есть бир мүнөттө уже новости билесиң и кызыктуу да, интерактивдүү. Негизи мага ушундай формат жагат да, мисалы бизде ушундай форматта кылса, мындай көбүрөөк болушу мүмкүн. Бул жерде дагы. Привет, да, все действительно так. На Моргенштерна действительно завели дело, но не только на него, а еще и на Альфа-банк. Сделала это Федеральная антимонопольная служба, которой не понравился последний клип рэпера и банка под названием «Клип за 10 лям». Түшүнүктүү, ушундай, мисалы ушундай форматтагы бар. Бuyakta NBC News бар, тоже американский. Бул жерде мисалы сразу кыскача ошо Байден сүйлөгөндү айтты да. Мисалы ачканда сразу бул жерде названиясы бар, бул жерде дагы бар название. То есть Байден эме дептир, то что Техас менен Миссисипиде масочный режимде, кажется, ушу жабайындатат, анан кийин ушуну айтты да, бул неправильное решение деп, чечим деп. Вот, то есть ушу СМИден дагы идеяларды көрсөңүз болот, кандай форматта, кандай кантип жаңылыктарды, сюжеттерди берсе болот. Дагы азыр ага дагы келебиз. ТикТокто дагы эмне бар? Мисалы, кайсы тематика жөнүндө экенин көрсөтүлүш керек. ТикТокто мисалы, вот бул ар кандай видеону көргөндө, мисалы бул жерде когда откачиваешь наркоман от передоз деген турат, кыз артында медицинский эмелер турат, сумка турат. Бул жерде мындай как путешествие дейчи, то есть пальмы, мындай спорт да там. И бул жерде животные турат, бул жакта кулинария да, то есть адам ТикТокко киргенден кийин мындай сразу эмесин көрөт да, ошол видеонун форматын. И адам именно вот тематиканы көрөт да, эмне жөнүндө, мисалы кулинария жөнүндө сразу көрөт. Анан буну ТикТоктун алгоритмдери дагы белгилейт. Анан белгилегенден кийин ал дагы ушул боюнча башкаларга да көрсөтөт да. Мисалы силер дагы СМИ боюнча алганда СМИнин бир детальдарды, ушундайларды видеого көрсөтүш керек да. Анан ТикТокто эң популярдуу тематикалар бул билүү, там спорт, тамак бышыруу, юмор, там жаныбарлар, чыгармачылык, там чеберчилик да.
Ушул тематикалар эми эң популярдуу. Анан кийин эң перспективдүү азыр тематикалар бар. Бул сторителлинг, мындай историяны мындай жакшы кызыктуу айтып бере алсаңыз, анан кийин 60 секундка батырып айтып бере алсаңыз, бул азыр перспективдүү болот. Анан эксперттик контент, бул мисалы журналисттерде бул эме болушу мүмкүн. Мисалы съемканы кандай кылыш керек, стендап деген барбы, стендап же журналистика боюнча мындай эксперттик маселелер жөнүндө мындай айтып берсеңиз болот да. Же ким бул жерде телевизордо бирөө иштесе, ТВ каналдарда эфирге кантип даярданыш керек, же голос менен кандай иштеш керек, же ушундай эксперттик темалар боюнча мындай контент кылса болот да. Анан edutainment деген дагы азыр тематика бар. Бул мындай эки сөз менен бүтүлгөн. Бул education, образование, анан кийин entertainment, развлечение, да. То есть тоже образовательный нерсени мындай билим берүү жакты мындай кызыктуу кылып айтып бере алсаңар, бул дагы мындай перспективдүү тематика деп эсептелинет. Анан кийин вот жаңылыктар, СМИ, бул дагы TikTok'то мындай аз. Анан кийин бул да азыр перспективдүү деп эсептелет да. Анан кийин силер азыр ушул жакка кирсеңер болот да. Вот TikTok'ко вообще эмнелерди мындай даярдаш керек да. Кыска айтсак, никнейм өзү кыска болуш керек. Латин тилинде бул же СМИ, бул жерде бар болсо, СМИнин аты болсо жакшы. Мисалы, Кактус медиада же Спутники же ушундай. Если силер СМИ чыгайын десе, бул СМИден бир кызматкер болуш керек, бир журналист, алып баруучу. Анткени бир киши мындай постоянно TikTok'то алып барыш керек да. Анан мисалы силер бир жакта иштесеңер, силер TikTok'то жок болсоңуз, силер өзүңөр мындай руководствого айтсаңыз болот. Давайте мен TikTok'то алып барам, анан кийин сунуш кылсаңар болот, ушинтип сунуш кылып, TikTok'то өзүңөр деле алып барсаңар болот да, страницасына, СМИнин атынан. Анан кийин жанагы айткандай, үстүндө кадрда кызыктуу деталдар керек, логотип же жазуу, мисалы өзүңүз турсаңыз, артыңызда мисалы болушу мүмкүн, Кактус медиа депчи, силер өзүңөр ушундай алып барсаңар. Анан ушул кандай контент өзү чыгарса болот. Анан бул 60% мисалы жаңылыктар, анан кийин 40% бул ушул жана айткандай закулисье да, мындай журналистика жөнүндө тренд же вайндар же эксперттик кеңештер да болушу мүмкүн да. Эксперттик контент. Ошон үчүн 60% ушул жаңылыктар өзү болуш керек. Мисалы дагы лентачта көрсөкчү, жанагы СМИден башка контент. Так, TikTok'то ошо тренд деген бар. Силер билесиңер го. Тренд деген бул ушул ар кандай звуктун трендтери болушу мүмкүн да. Азыр эмеден дагы айтсаңар, мисалы телефондон ачсаңар, сразу аякта чыгып калат. Тренд деген азыр интересный да. Трендовый хэштегтер бар, анан кийин ушул тренд боюнча силер дагы контент кылсаңар болот да. Мисалы бул жерде новостинда кандай кылган. Путин потребовал за неделю принять меры для прекращения роста на продукты, да. То есть Путин бир кыска убакытта мындай продуктты арзандатуу үчүн бир мераларды кылсын деген, анан мындай TikTok жазда чиновниктер уже кылып баштады деп өкүнүчтүү болуп. Жана вот суроого да кандай контент кылса болот сюжеттерди TikTok'то. Мисалы атайын видео жасабай, жөн эле чыккан сюжеттерди жөн эле кыскача видео кылып туруп эмеге жүктөсө болот да, TikTok'ко. Анан кийин эң башында мисалы бир ведущий болсо, журналист болуп чыгып туруп айтса болот. Мисалы вот ушундай тема боюнча депчи, там мисалы Жапаров Токаев менен жолугушту депчи.
же ал деле эмеде болушу мүмкүн, мындай заголовок кылып эң башында жазып койсоңор болот да. Мисалы вот Максат суроо пайда болуп калды бул жакта. Бизнеске кантип пайдалансак болот? Мисалы кийим тиккендер үчүн дейт. Анан ошондой эле мен TikTok ача элекмин, чеберчилик боюнча мисал көрсөтсөңүз жакшы болот эле дейт. Кийим тигүү боюнча Бизнеске кантип пайдалансак болот дейт. Мен мисалы кийим тиккендер үчүн дейт. Кийимди кантип реклама кылсакпы же? Так. Сиз кийим тигип сатасызбы, ушундайбы? Мен да ошондой түшүнөм. Ушунда болсо, TikTok'то так, ооба дейт ал. Кийим тигип сатуу деши болсо, мисалы сиз пайдалуу контент кылсаңыз болот, азыр чеберчилик азыр көрөлүкчү. Мисалы Если ты не сдашься после первого провала и с духом соберешься, чтобы все начать сначала, то совсем скоро времени пройдет чуток, у тебя получится еще один кусок. Все такое же ошо тигүү боюнча мисалы ушундай мастер-класс кылып не прекращай старания, ведь все великое, как... Бул кыз ушу именно ички кийимдерди тигет экен. Мисалы сиз кийим тиксеңиз, көрүнчү. Как сделать брюки вот с таким поясом? Берем отрезок рибаны или кашкарсе и резинку длиной обхват талии минус 5 сантиметров. Чтобы резинка внутри пояса не скручивалась, соединяем ее к внутренней части пояса двумя строчками зигзага. После складываем пояс пополам и скачиваем ее к брюкам по кругу. Вот так пояс будет выглядеть с изнанки. И наши брюки для детского сада готовы. Вот, мисалы да, ушундай видео. Сиз TikTok'тон эң биринчи ушул видео тартып туруп, сиз өзүңүздү мисалы эксперт экенсиңизди, мындай жакшы тигет экениңизди билдире аласыз да. Мындай ар кандай видеолорду кылып, пайдалуу видеолорду кылсаңыз, мындай көбүрөөк киши да көрөт. Анан кийин мисалы кийин өзүңүздүн бул жактан дагы эмнеси жакшы TikTok'тон бул жактан адамдар сиздин инстаграмыңызга да кириши мүмкүн да. Вот инстаграмда мисалы сиз көбүнчө мындай ушул сатуу боюнча как магазин кылып оформлять этсеңиз өзүңүздүн аккаунтуңузду, то есть инстаграм бул жактан инстаграмга кирип аяктан уже мындай ушул кийимдериңизди сатып алууга көрө алат да. Именно TikTok'ту мындай сиз үйрөтүү боюнча мындай аккаунт кылсаңыз болот да, пайдалуу нерсе мындай үйрөтүп, кичинекей лайфхактарды же кичинекей мастер-класстарды ушундай видео кылып TikTok'тон чыгарсаңыз болот да. Ушундай кызыктуу болот адамдарга. Түшүнүктүү окшойт деп ойлойм. Монетизация кылса болот ооба. Бизде, конечно, кичине кыйыныраак Кыргызстанда. Монетизация көбүнчө эмеден да, рекламадан эң оңой способ ооба реклама жайгаштыруудан. Бизде көбүрөөк аккаунт болсо, көбүрөөк каттачылар болсо, то есть подписчиктер болсо, кандай көбүрөөк алсаңыз, анан уже башкалар сизден реклама сатып алышы мүмкүн да. Бирок Кыргызстанда эми TikTok эми өсүп баратат, анан бир аз кыйыныраак. Так, TikTok подписчиктер көбөйтсөңүз, ушундан монетизация кылсаңыз болот. Вот кайра СМИге өтөлүк. Ушул жаңылыктар 60% ушу жаңылыктарды кылсаңыз болот. Сиз кылган эле сюжеттерди ТВден чыккан же Instagram буга чейин кандай чыгарганды же YouTube'дан чыгарганды эле ушуларды кесип туруп сразу TikTok'ко чыгарсаңыз болот. Мындай эң оңой болот да ушундай кылсаңызчы. Анан 40% бул дагы мындай көңүл ачуу контент, мындай журналистика жөнүндө, мисалы силер
мисалы ТВде иштесеңер, мисалы НТСте иштесеңер, съемкалар кандай өтөт, съемка кантадан алып баруучулар мисалы съемкадан кийин өзүнүн оюн айтса болот, ушуларны тартып чыгарса болот да. То есть ушундай интересный. Жана айткандай эле, ушул КТРК же башка же СМИ, мисалы Кактус медиа деле, мисалы биз Инстаграмдан эле көрөбүз, чыкканынча өзүлөрү мисалы офисте иштеп кантип жазган кызыктуу да, ушундайды чыгарса болот. То есть ушу же эме пайдалуу контент, жана айткандай журналистика боюнча мисалы практический нерсечи, кантип интервью кантип алыш керек, же мисалы монтажды кандай кылыш керек, оператор кантип тартыш керек, ушундай нерселерди чыгарсаңар болот да. Анан кийин ушул жана айткандай эле, ушул тренд видео кылыш керек да, азыр трендовый музыка бар. TikTok'та ушуну карап туруп контент чыгарсаңыз болот да. Анан кийин TikTok'то мындай аябай акылдуу алгоритм иштейт. Мисалы TikTok'ко өзүңүз мындай регистрация кылгандан кийин ошо лентада эки лента бар, бул сиз мындай подписанный, кимге катталганыңыз биякта чыгат. Мисалы бул жерде катталгандар. Анан бул жактан мындай рекомендация да, сиз үчүн депчи, для вас деген, англисче экен, силер үчүн деген. Анан менде бул жаңы аккаунтта, анан кийин жаңы аккаунт ачкандан кийин мисалы силерге жаккан контентти, жаккан видеолорго мисалы лайк басасыз, анан жакпагандарга жакпайт деп бияктан же лайк баспайсыз. Анан кийин где-то бир жумадан кийин силерге мындай жаккан видео чыгып калат да, өзүңөр дагы байкасаңар болот, же тааныштарыңар бар го дейм да, TikTok'то мындай 1-2 саат отуруп эле мындай видеону карап туруп видеолорду көрө берет да. Ушундай дагы болот, анткени ушул мындай жаккан видеолор эле чыгып калат да. Анан ошо алгоритми аябай акылдуу да. Анан кайсыл мындай рекомендация дагы бар, чтобы силердин видеоңор мындай трендтерге чыгыш үчүн, башкаларга көрүш үчүн мындай бир нече эме бар, рекомендация бар. Вот биринчи 15 секундка чейин видео, бул статистика боюнча мындай эң популярдуу ушул 15 секундка чейин видеолор болот да. Анан кийин силер ар кандай да тартышыңар мүмкүн да, ар кандай, бирок ушул 15 секундка чейин видеолорду дагы мындай тартып туруңуз да, өзүңүздүн аккаунтуңузда. Анан кийин биринчи 5 секундда эң маанилүү да, анткени биринчи 5 секундда чыгып калса, сиз видеоңуз бирөөсү чыгып калса, мындай кызыктырыш керек да, цеплять этиш керек, мындай силер кызыктуу болуп калып, аны до конца көрүш үчүн. Анан кийин сценарий да жазыш керек видео, то есть ар бир секунд сайын эмне болот, анткени мындай кыска видеодо чыгарышыңар мүмкүн. Анан видеоңузду сценарийин жазып кылсаңыз өзүңүзгө да оңой болот. Анан кийин видеоңор дагы качественныйраак чыгат да, ар бир секунд сайын кандай кадрлар болот, ошол да маанилүү да. Анан музыка болуш керек видеолордо. Музыка дагы аябай маанилүү. TikTok'то музыканын эмеси жакшы, бул жерде мындай YouTube'да мисалы же Instagram'дан дагы азыр көрүп каласыңар, бир музыканы кошуп койсоңуз, алар эме болуп калышы мүмкүн да. Авторский право эме албаган үчүн аларды блок кылып коет, же музыканы өчүрүп коет да. TikTok'та андай жок. Вот музыкада көп, анан бул жерден силер трендовый музыканы алсаңар болот, популярный музыканычы. Мисалы Бабур Тулбаевдин дагы Instagram, эми TikTok'у дагы бар экен. Бул жерден TikTok'тон дагы силер көп эле ар кандай музыка угуп калгансыңар го. Мисалы могу музыка дагы популярный. Видеосу да популярдуу болуптур да. Ушундай угуп калгансыңар го. Анан кийин Бабур Тулбаевдин дагы аккаунт үчүн да айтайын деген болчумун. Жана айтпадымбы, вайндар дагы маанилүү депчи. Мисалы, мен байкагандай бул аккаунтунда көбүнчө мындай пайдалуу кеңештерди берет экен да, мындай саморазвитие боюнча, бизнес боюнча, жашоо боюнча мындай көбүнчө советтерди берет да. Мисалы приседания, как запомнить больше информации дейт. 3 вещи.
или как стать богатым деп же там, или каждый день достигаем своей цели. То есть ушундай мотивационный видеолор да бар. Бул узак же түшүндүрмө, бирок мындай жанакындай вайндарда чыгып турат да. Бул жерден да көрсөңүз болот. Ушул видеосу 372 000 просмотр алыптыр. Буларды карасаңыз кичине азыраак да. Бул дагы нормалдуу эле нерсе. Ошон үчүн силер мындай эксперттүү мындай түшүндүрмө узак видеолорду да кылсаңар, анан кийин мындай көңүл ачкан видеолорду дагы жүктөп турушуңар керек да. Ошол анан TikTok'то өзү силер батыраак мындай популярдуу болоюн десеңиз, анда бир минимум бир видео күндө бир видеодон жүктөп турушуңар керек да. Бир видеодон да көп болсо, андан да жакшы да. 3 видеодой болсо, 3-4 видеодой болсо да жакшы да. Бирок мындай көбүнчө минимум бир видеону эметет да, сунуштайт да, ошо бир видео күндө чыгып туруш керек экен. Анан субтитр дагы жазсаңар жакшы болот. Мисалы, түшүндүрмө кылатсаңыз, анан мындай маанилүү сөздөрдү же маанилүү предложенияларды мындай субтитрлер менен чыгып турса болот да. Субтитрлер азыр көрсөтүп коеюн. Здравствуйте. Многие спрашивают, как становится это Так, бул видеодо жок экен. Бирок өзүңөрдөр байкап калгансыңар го. Ар кандай субтитрлер чыгып калат да. Текстер менен чыгып калат го. Дагы жана линтач. Ошонун обложка дагы маанилүү. Жак көрсөң мындай яркий, жаркын обложка болсо да жакшы. СМИде, особенно да журналисттер болсо мындай тема чыгып туруш керек да сразу. Ошону обложка деп коет. Силер көргөндө биринчи эмне чыкканчы. Могу жерде там Байдендики 100 миллион ковид вакцина деп чыкты. Ушул тема, видеонун темасы чыгып турса, жаңылык болсо, ошондо болсо мындай жакшы болот да. Вот, анан өзү текст, описание, то есть описанияда дагы ушул теманы кыска жазып коюш керек, кандай тема болгонун. Бул жерде жаңылыктын эмеси, названиясы турат да, на Камчатке, там на берег выпрыгнуло более сотни мертвых обитателей океана дейт да. Вот, анан ошол хэштегтер дагы маанилүү нерсе. Хэштег хэштег TikTok ушул сиздин видеоңузду хэштег боюнча сунуштайт да, то есть ошо алгоритми ушул хэштегти да карап туруп иштейт да, то есть кандай хэштегтер болсо, анан ушундай ошо адамдар кызыккан хэштегтерге сиздин видеоңуз дагы көрсөтүлөт да. Анан видеодо бир 6-8 хэштег кылсаңыз ушул жетиштүү. Анан кийин кандай хэштегтерди коюш керек да, мисалы бир 2 хэштег, мисалы высокочастотный деп коет да. Ал эмне да, мисалы сиз TikTok'тон поискке хэштег жазсаңыз, политика дегенди көрсөңүз болот да, кайсы жерде канча высокочастотный, бул канчалык көп просмотр болсо, ушулар мындай высокочастотный деп коет да, то есть көп видео ушул хэштег менен бар да. Мисалы жөн эле политика болсо, мисалы 1 миллиард дейт да просмотр, там политика России уже 773 миллион да, там политика сегодня, то есть политика приколы деп ар кандай да чыкканда, анан хэштег койгондо ошо биринчини силер мындай 500 миңден өйдөнү коюш керек. Мисалы юмор, новости, политика да. Общий хэштегтерди силер видео мисалы политика боюнча болсо, мисалы политика да, же мисалы тигүү боюнча мисалы шитье деп жазып койсо болот да. Же мындай бир күлкүнүчтүү болсо, мындай юмор деп койсо болот да. Ушундай хэштегтерди койсоңуз болот.
Анда 3-4 хэштег бул кичине тагыраак хэштег, бир конкреттүү хэштег. Алар примерно 100 миңден ылдый просмотр болсо, ал ошол эме болушу мүмкүн да, ал кичине тагыраак болот да. Мисалы там депутат там же ОШ деп же шаар боюнча же бокс, мисалы спорт эмес, бокс же мисалы политик болсо, мисалы Жапаров деп же башка политиктердин там хэштегтери да. То есть ушундай койсоңуз болот. Анан 5-6 хэштег бул жеке хэштег койсоңуз болот, өзүңүздүкүн да. Мисалы силер СМИ болсо бул мисалы Кактус медиа деп же Ньюскиджи, журналист болсо өзүңүздүн атыңызды коюп чыгарсаңыз болот да. Мисалы Али Токтоконов деп да. Же башка журналисттердин аттарыңызды уже жеке хэштег, өзүңүздүн хэштегиңизди силер түзсөңүз болот. Анан кийин дагы 2 хэштег бул ошол трендовый хэштегтер да. То есть жана көргөзгөндөй азыр такс. Бул жерден көрүнбөйт экен. Телефондон тиркемеге кирсеңер, силер ушул экинчи эле кнопка турат, поиск деген, ушуну интересное деген, ушуну бассаңар эле сразу чыгып калат да, трендовый хэштег деп. Алар, то есть ушул хэштегтер азыр трендовый, азыр мындай көп киши ушуларды көрүп турат, көп киши ушуларга видео жазат. Анан ошол үчүн ушул хэштегтерди өзүңөрдүн тематика боюнча коюп койсоңуз болот да. Ошол хэштег боюнча ошол. Анан ошол TikToктун эң артыкчылыктары ошо бул маалымат берүү үчүн жеңил формат, өзү TikToктун анан татаал эмес алгоритм, чоң аудитория бар да TikTokто. Ошон үчүн азыр силер TikTokко ойлонатсаңар, кириш керекпи, же колдонуш керекпи десеңиз, азыр точно уже TikTok'tu колдонуп башташыңар керек. Бул жерде мындай бийлегенди билүү мындай обязательно эмес, обязательно бул жакка кирсеңер обязательно биле беришиңер керек. Мындай өзүңөргө кызыктуу контент жасасаңар болот, өзүңөр үйрөнүп, видеону, потому что TikTok уже мындай азыр эң популярдуу тиркеме болду. Анан жөн эле статичный сүрөттөр же текст уже артта калып атат. Азыр видео формат мындай эң популярдуу болот да. Ошол үчүн ошол основной TikTok анан азыр суроолорго. Эми суроолорго өтө элем да, максат. Да. Суроо Гүлзат Казиева, жарыялоого тыюу салынган нерселер болобу? Мисалы, зордук зомбулукка үндөгөн жана башка, аны TikTokко өчүрүп коебу, блок коюп коебу дейт. Ооба, албетте бар. То есть зордук зомбулук же мисалы дагы андан башка, мисалы силер аккаунтуңарда мисалы 13 жашка чейин деп койсоңуз, возрастты да, же 13 жашка чейин мындай колдонуучулар болсо, аларды мындай рекомендация чыгарбайт да. Жаштар деп чыгарбайт. Одан ооба зордук зомбулук үндөгөн башка алар дагы мындай эмеде, алар да блок коет, чыкпайт, андай нерселер TikTokто чыкпайт. Кийинки суроо бывает, курсы, где обучают снимать TikTok чайников дейт, жаңы үйрөнгөндөргө курстар барбы? Мен Бишкекте көрө элекмин, не видел Бишкек еще, но скоро. Эгер сизге кайрылса, сиз үйрөткөнгө мүмкүнчүлүгүңүз бар, Ну, скоро ошо, да, азыр ойлонуп атабыз, ошо курс эмес, мындай жеке иштейм дегенбиз да, биз мисалы компания болсо, ошого TikTok боюнча полностью кылып берип, даярдап берип. Вот, а так мындай совет да, в целом обучать снимать TikTok. В принципе, TikTok оңой эле нерсе да, в принципе. То есть, мисалы силер баштайын дедиңер, анан эң биринчи силер тематиканы тандайсыңар өзүңөр, журналистика же чеберчиликпи да, же башка тематика, өзүңөрдүн тематиканы тандайсыңар, силер эмнени мындай жакшы билесиңер. Вот, анан кийин уже силер идея каяктан да, идея вот сразу эле ошо аккаунттарга киресиңер. Мисалы шитье боюнча да, там аккаунттар чыкты да, там кандай видеолорду кылса болот да, же бул жерден көрүп туруп, мисалы кандай бул жерден тартса болот да. Анан кийин же
видеолорду көрүп баштагандан кийин эле уже силерде өзүңөрдө эле идея пайда болот да. Мисалы бул жерде башка тематикадан бир мындай күлкүнчтүү видео болсо, силер аны, то есть өзүңөрдүн тематикадан деле тартып койсоңор болот да. Тартуу деле оңой, өзүңөр бир саат колдонуп көрсөңөр TikTok'то өзүнүн видео редактору прям жеңил да, тартып, анан аябай деле биринчиде аябай кыйын монтаж деле кылбай эле койсоң болот, мындай оңой эле монтаж кылыпчы. Вот, анан негизи силер баштасаңар, бул мындай оңой эле да. Дагы суроолор барбы, урматтуу катышуучулар? Суроолор болсо өзүңүздөр сүйлөңүздөр же жазып жиберсеңиздер болот. Анда еще суроо болсо жаза бергиле. Журналисттерге да айтып коеюн дедим да. Мисалы биякта может студенттер да бар го. Журналисттер боюнча мен дагы мындай аз да өзү азыр аккаунттар, тиктокерлер аз да. Силер азыр баштасаңар, мындай бир жылдан кийин же даже андан аз убакыттан кийин эле популярдуу болуп кетишиңер мүмкүн да. Анткени журналисттик кесип да кызыктуу өзү. Жаштарды сурасаңар көбүнчө мен мындай бир нече адамдар мындай журналистикке баргым келет дейт да, көбүнчө журналистика деген кызык да, анткени ошол үчүн силер ушул жерден TikTok баштасаңар болот да. Мисалы силер барып ак үйгө барып сюжет тарта алсаңар да, мисалы же өзүңөрдүн жумушуңарда же жөн эле эшикте деле мисалы опрос кылат го. Ошо опрос кандай кылат, кантип башталат, кантип монтаж кылынат да, то есть башынан аягына чейин баштап ушундай боюнча дагы силер баштап TikTok тартсаңар болот да. Рахмат, Максат. Суроолор жок го дейм, Суроолор жок болсо анда жыйынтыктасак. Жок, суроо бар экен. Вы сами снимаете TikTok, если да, то какая у вас тематика, дейт? Нет, я не снимаю сам TikTok, еще не снимаю, вот, но сейчас так, азыр көрсөтөйүнчү. Ну, TikTok жок жабылбайт, то есть Америкада жабылат деген, бирок азыр аякта дагы уже жабылбайт, анткени Америка неме кылып койду да, сатып алды да TikTok'ты, Америкада TikTok'ты сатып Канча бир процент сатып алды да, Да, то есть американская компания. То есть TikTok өзү китайский да, анан кийин Америка эме деген да, что Китай мындай слежка кылып атат, адамдардын информациясына көп доступ алып депчи. Вот, анан Алтынай Райымкулова жок, өзүм пока тартпайм. Ну, өзүм да тарткан болчумун. Азыр баштан башта деген, может, балким билесиңер. Жарандык кыймыл, мен бул жакта ушул кеңештерди эметип, биз ошону алып баратабыз да. Баштан баштаган TikTok'ум, то есть ар кандай тематика боюнча да, мындай. Бул көбүнчө мындай бир аз политика боюнча, анан кийин жарандык активизм, мисалы TikTok. Кечүү тартканбыз. Бул ушул музыка эме да, трендовый да, там башка видеолорду может көрсөңөр дагы мындай жакшыраак түшүнөсүңөр да. Бул жакта то, что эмелер, чиновниктер да, там мындай адамдар менен сүйлөшөт, анан бирок урдайт деген да. Вот, анан тоже биякта ар кандай видео алганбыз, вот кээ бирөө 85 000 просмотр бар. Кээ бир жакта аз просмотр, то есть опростор да бар. Ар кандай видеолорду кылабыз да. Вот, ушул. Баштан башта деген демек сиздердин каналыңыздар болуп калат, Ооба, биздин кыймылдын да. Урматтуу катышуучулар, дагы суроолор барбы, жокпу? Эгер жок болсо, анда жыйынтыктасак болот да. Максат, сизге чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп 1,5 саат өтүп бергениңиздер үчүн.
Баарыңыздарга ийгилик. Райымқұлов Алтынай, спасибо большое вам. Желаю вам успехов деп сіздерге жазып жатат. Сөз сизде, Максат. Да, ушул TikTok жанагы айткандай дагы бийлегенди үйрөнгүлө, үйрөнбөсөңөр жөн эле видео тарткыла. Азыр TikTok уже настоящее деп, келечекте TikTok видео форматта болот, анткени ошол үчүн видео форматты хотя бы бияктан үйрөнө берсеңер болот. Суроолор болсо дагы анан жазсаңыз болот. Суроолор бар болсо мен баарына жооп берем. Рахмат чакырганга дагы. Номериңизди айтып коесузбу? Же кайсы соц тармактан сизди тапса болот? Максат угуп атабы? Да, Телеграмды жазып коюн азыр. Назайым Телебалдиева жазып жатат. Чоң рахмат. Бул приложениядан өзүбүздүн жаңы мүмкүнчүлүктөрүбүздү тапсак болот экен дейт. Назайым, биздин кийинки вебинар, мастер-класстарга да катышып турсаңыздар болот, урматтуу катышуучулар. Биз Facebook'та, Instagram'да, Telegram'да кыргыз журналистикасы деген каналдарыбыз бар. Ошол жактан катталсаңыздар болот. Исмаилов W ушул жактан Telegramга жазсаңыз болот, бүт суроолорду. Исмаилов Telegram деп жазды. Анда ушуну менен жыйынтыктайлы. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Кыздар, сиздердин келе жаткан майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Анда эмесе ушуну менен жыйынтыктайлы. Саламатта туруңуздар.